Ürkör yıldız kaçan batat. Kırgızda söz var. Ürkör batat, soko jatat deydi. Ne için? Sebebi ürkör batkandan keyin ayda sepken öte opurtaldı. Karasından güsünde küs erte geledi. Kardın aslında düşümün kalıp kalışı mümkün. Oşonda korkunuç zor. Oşon üçün ürkör batkandan keyin babalarыбыз aydagan emес. Sepken emес. Mına bıyıl kaçan ürkör battı. Öte manilүү mesele. Ürkör bıyıl 12 aprelde batıp ketti. Mında erte ürkör hiç kaçan batçı emес akırkı 20 жылда. Demeyde ürkör kaçan jerge batat. 1 mayda, 3 mayda, 28 aprelde, 20 aprelde batat. Bıyıl bolsa mına 12 aprelde ürkör jerge batıp ketti. Bir-iki jumali ayırması çok tasir berip Abdan da 3 jumaga çeyin ayrıma. Biroq oşol imnen aytat. Kış öte erte gelet degen belgisi. Bıyıl kış öte erte gelet. Былтыр da erte gelgen kış. Жазda aytıp atat uzun boldu moynu dep. Çok anda emes. Жазda erte geldi. Ürkör 12 aprelde batıp kaldı. Demek 12 aprelden keyin aydap sebebi ança düşün berbeyt. Egerde kardın astında kalsa dağı жақсы түшүн бербейт. Жақсы түшүн бербейт. Маанилүү маалымат be. Маанилүү. Биздин мына өзгөчө кырдаал министрлиги ушу календарь менен даярдык көрсө, алдын ала авария бузулганын билип, ошого техникасын ылайыкташтырып, өзүнүн кызматкерлерин эгерде тынч болсо кызматкерлерине эс алуу мүмкүнчүлүк берип, бул өтө сыры чоң. Агро министрлиги деле, айыл чарба министрлиги. Качан себиш керек. Мисалы жөн эле тиричиликтен алсак, мисалы туздайт бадыраң помидорду кышкыга, туурабы? Кээ бир учурларда ал абдан мындай соолуп калгандай чүпүрөктөй болуп калат. Эмне үчүн? Туура эмес чогултканда. Аны качан тустаганга алыш керек, үзүп алыш керек. Ай жаңырып толуп атканда. Ай толгонго жакыныраак күндөрдү алсаңыз, абдан шиирелүү, абдан даамдуу, жагымдуу помидор, жагымдуу бадыраң болот. Эгерде ай толуп бөксөргөндө аны алсаңыз, ал чүпүрөктөй жагымсыз. Мен мисалы эмне үчүн талаачылыкта биздин бабаларыбыз ушуну менен тиричилик кылган. Эгерде ай толуп бөксөргөндө айдап сепсеңиз, ал үрөөн өнбөйт. Ал үрөөн жерде жатат. Эмне үчүн? Анткени ай бөксөргөндө айдын гравитациясы азаят дагы, нымдуулук үрөөндөн жерге кетет. Ай жаңырып тола баштаганда эксеңиз, ал болсо жердеги нымдуулукту үрөөнгө сорот. Үрөөн нымга эртерээк эметип, тез өнөт дагы күчтүү, жакшы түшүм берет. Үрөөн 2 жума, 10 күн жерде жатып итий болгондон кийин ал өңгөндөн деле итий болот. Анын түшүмү деле төмөн болот. Көрдүңүз, мунун баары жөн эле бирөө ойлоп тапкан эмес. Мунун баары биздин бабаларыбыздын даанышмандыгы, билермандыгы, бабаларыбыздын керемет табиаттын сырын өздөштүрүп тиричиликке урунганынан кабар берет. Бул үрөөнгө байланыштуу, өсүмдүктөргө байланыштуу. Андай да ошондой. Айдын толгону, кемигени кандай? Адел ошондой. Мындай да нымдуулуктун мөмөгө толгону же мөмөдөн кайта жерге кеткени ошол айдыга жараша болот да. Же болбосо мөмөсү жердин үстүндө же жердин астында. Помидор, айырма бадыраңдар маселе. Өңгөнү баары бир, себеби үрөөн качан өнөт? Ал нымдуулукка толуп, анан жарылат да. Эгерде жер кургак болсо, ал жата берет. Ошон үчүн жана суу салып тургандан кийин себет да. Бирок ошондой эле мааниде айдын толгону бөксөргөнү өтө маанилүү да.